аттуу, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү күндө бир акыйкатты ачыкка чыгарбасак мүмкүн болбой калды. Себеби Теңирчи, мен Кудаймын, Манаска сыйынышыбыз керек. Биз кыргызбыз, эзелтен адам ата кыргыз болгон, кыргыз Кудайга тете эл деп жаңылып жүргөн бир туугандарыбыз көп. Алар ачык эле ширк кылып жүргөндөрүн балким өздөрү билбей жаткандыр, же болбосо батыштын акчасына тоюп алып бүгүнкү күндө кыргыздардын башын айландырып, элибиздин ичинде бүлүк таркатууга өздөрүнүн душманчылыгын көргөзүп салымын кошуп жаткандыр. Биз ага акылыбыз жетпей жатат. Бирок мушриктер туурасында көптөгөн аяттар бар, көптөгөн хадистер бар. Мушриктердин эң эле жөнөкөй жазасы Аллах Таала Куранда мындай баяндаган. Вала танкихул мушрикати хатта ю'минна. Мушрик аялдар эч качан момун эркектерге нике кыя албайт. Качан ал иман келтиргенге чейин. Вала аматун му'минатун хойру мин мушрикати валау а'жабаткум. Ошол амат, мындайча айтканда күң аял, бир эркектин кол астындагы күң аял. Эгерде ошол момун боло турган болсо, ошол мушрик башы бош аялга караганда күң аялдын даражасы жогору дейт. Ошол Аллах Тааланын алдында жакшыраак. Эгерде ошол мушрик аялдын малы, мүлкү жана байлыгы, ошондой эле бийлиги сени канчалык таң калтырса дагы дейт. Канчалык бай болбосун, канчалык мал мүлкү көп болбосун, бирок ошол мушрик аялга караганда амат, мындайча айтканда бир адамдын ээлигиндеги күңдүн даражасы Аллах Тааланын алдында бийик. Демек, мушрик аялга үйлөнүүгө караганда бөлөк бир эркектин кол астындагы аматын, мындайча айтканда күңүн сатып алып өзүңдүн никеңе алган жакшыраак дейт. Ошондой эле вала тункихул мушрикина хатта ю'мину вала абдун му'минун хойрун мин мушрики валау а'жабакум. Ошондой эле момун аялдар мушрик эркектерге эч качан нике жүрбөйт. Жада калса ошол мушрик эркектер ыйман келтиргенге чейин. Момун кул жакшыраак болот мушриктерге караганда. Эгерде мушриктин байлыгы, бийлиги, сулуулугу силерди таң калтырса дагы дейт. Караңыздар, момун кулдун даражасын Аллах Таала мушриктен жогору койду. Демек, мушриктин даражасы канчалык төмөн экендигин бүгүнкү күндө ачык айкын билдик десек болот. Себеби эмне үчүн мушрик эркектерге момун аялдар, мушрик аялдарга момун эркектердин нике кыюусун Аллах Таала тосуп койду десе, улаика яд'уна илан-нар. Мындайча айтканда, ошол мушриктер тозокко чакыра турган адамдар. Мындайча айтканда, тозокко алып баруучу амалдарды кылдыра турган адамдар дейт. Валлаху яд'у илал жанна вал магфира биизнихи. Аллах Таала өзүнүн пайгамбарынын тили менен эмне дейт? Өзүнүн каалоосу менен кечиримге жана жаннатка чакырат дейт. Ва юбаййину аятихи лин-нас лааллахум ятазаккарун. Жана өзүнүн аяттарыны элдерге баяндап ачыктап берди. Балким алар акылдарына келишер дейт. Ошондуктан теңирчилер канчалык теңир деп кыйкырбагыла, канчалык Манасты Кудай деп сыйынбагыла, же болбосо канчалык өзүңөрдү Кудаймын деп тутунбагыла, баары бир Аллах Тааланын алдында бара турган күн бар. Силердин даражаңар жада калса момун эркек менен момун аялдардын даражасынан дагы төмөн экен. Жөнөкөй момун эркек, жөнөкөй момун аял эмес, балким момун кул, момун күндөн дагы даражаңар ушунчалык төмөн экен деген Аллах Таала Куранда ачык айкын баяндап койду. Мындан кийин дагы текеберленип исламды жаман көрсөтүүнү аракет кыла турган болсоңор, анда Аллах Тааланын алдында өзүңөр менен өзүңөр жооп бересиңер. Ошондуктан кекиртектен жан чыгып кетелектен мурда Кудайдын алдында, жараткан Аллах Тааланын алдында тооба кылып, күнөөңөр үчүн кечирим сурап алганыңар жакшыраак болот. Арыстан алай мен Кудаймын дейсиз. Сиз эч кандай Кудай эмессиз. Сиз мага окшогон эле бир пендесиз. Сиз мага окшогон эле бир кулсуз, бир Кудайдын кулусуз. Сиздин колуңуздан эч нерсе келбейт. Келиңиз, ошондуктан акылга эртерээк келиңиз дагы тообаңызга кайтыңыз. Мусулмандардын башын айлантпаңыз. Адамдардын башын айлантпаңыз.
жана жалпы, эй кыргызым, биздин тутунган динибиз ушул күнгө чейин ислам болгон. Мындан кийин дагы иншааллах ислам боло берет. Биздин ата бабаларыбыздын тутунган дини ислам болгон жана биздин урпактарыбыздын дагы тутунган дини ислам болушу керек. Кыямат күнү Аллах Тааланын алдында жүзүбүз жарык, Аллах Тааланын алдында сүйүнгөн абалда бейишке кирүүчүлөрдөн, пенделерден кылышка Аллах Таалам насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.